Биз Манас айылында өзгөчө канаттууларды баккан Адилет Шайлообековдун чарбасында турабыз. Менин колумда турган бул кыргоол. Кыргоолдун корозу деп коет экен. Бул өзгөчө кооз. Салмагы 1,5 кг экен. Жана муну коозлук үчүн багышат экен. Мындан тышкары бул чарбада көгүчкөн, чил, кекилик канаттуулардын түрү бар экен. Адилет Шайлообеков бул өзгөчө канаттууларды 3 жылдан бери багып келет. Мындай кыргоол бизде жок. Бул негизги аталышы румынский кыргоол деп коет. Буну илгери селекционерлер обычный кыргоол менен, кадимкидей бизде токойдо жүргөн кыргоол менен европейский кыргоолду кошуп, изумрудно-зеленый деген өң чыгарышып, анан румынский кыргоол деп аталган. Мындай кыргоол бизде Кыргызстанда жок. Бул өзгөчө кооз кыргоол. Бул дагы таза кандуу эмес, бул кызыл кыргоол аралашып калгандыктан бир аз кызыл түстөрүн байкасак болот. Мына бияктарында. Бул да бөдөнө сайратып, илгертеден баккан, бул забонбап түрүндө жасалган. Илгери буну ашкабактан жасашчу экен. Азыр бул забонбап түрүндө жасалган. Адилет Шайлообеков ар бир канаттууга өзүнчө кам көрүп, атайын жем чөп менен азыктандырат. Бул бөдөнөлөр японский бөдөнө деп аталат. Жумуртка багытында бөдөнөлөр. Төшү чарала. Эркектериники төшү кызгылт болот, саргыч болот. Булар 500 граммга жетет, чоңоюу. Булар 1 жылдык бөдөнөлөр, былтыр жашта чыккан бөдөнөлөр. Анын айтымында, канаттууларды багуу чоң жоопкерчиликти талап кылат. Жем чөбү убагында берилиши керек. Үйдөн канаттууларга кызыккан карындашы Раяна байкесине жардамдашып, канаттууларды карашат. Сабактан келгенде мен көгүчкөндөргө көп тамак берем. Адилет байкем бош эмес болуп калганда мен буларга көп арпа, будайларды жана сууларды берип турам да. Мен бул көгүчкөндөрдү абдан жакшы көрөм. Булардын өңү ушундай башкача болгондуктан өтө сонун болуп, кооз болуп көрүнүшөт да. Ар бир канаттууну багууда шарттар сөзсүз болушу керек. Бул чарбада атайын канаттууларды багууга ыңгайлашкан орундуктары бар. Бул клеткабызды болсо өзүм жасаган эмесмин, бирок сатып алганбыз. Бунун астында дагы немеси бар. Бул бөдөнөлөр золотой феникс деп аталат. Булар да жумуртка багытында. Айыл жеринде сейрек кездешкен канаттууларды багып, аларга кам көрүү менен жергиликтүүлөрдүн кызыгуусун арттырууда. Таңсуу Нуржан кызы, Чыңгыз Бокошев, Талас району.